Biz hazır Жалал-Абад шаарында жүрөбүз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, сак саламатсыздарбы? Жалал-Абадтагы Спутник кичи районунан сатыла турган үй көрсөтөбүз. 3 бөлмөлүү времянка чоң үйдүн фундаменти менен сатууга коюлуп жатат. Мына бул Спутник кичи районундагы эки тараптуу көчө. Түз барсаңыздар, оң тарапта Двойняшки, сол тарапта Багери, азык ордолор, университеттер жайгашкан. Андан бери келе жатканда ушул жерден оң тарапка Мырзабеков көчөсү бурулуп кирет. Түз эле ичкери сиздер 100 метр кирсеңиздер сол тарапта жайгашкан. Ал эми бул жагы болсо Спутник айлампасына жакын, ушул жерден түз Спутник айлампасы көрүнүп турат. Бул жагы болсо аэропорт жак. Келесиздер, айлампадан 200-300 метр жүрүп келсеңиздер, ушул жерден сол тарапка бурулуп киресиздер туугандар. Кирели, көрөлү, баарын көрсөтөлү. Мынакей биз бул көчөгө болгону 100 метр кирдик туугандар. 100 метр келгенде дагы бир көчө сол тарапка бурулат экен. Ушул бурулган жерде бурчта 3 бөлмөлүү времянка турат. Нарагында дарбазасы дагы бар. А бул жагында дагы калиткасы бар. Ал калиткадан киргенде чоң үйдүн чоң фундаменти бар туугандар. Мына бул көчө өзү түз, бул жака дагы батышты көздөй кетет экен. Көчөгө туугандар карап коюңуздар, бүт коммуникация тартылып келиниптир. Мисалы газ бар экен, суу бар экен, свет бар экен, интернет бар экен, жарыктандыруу бар экен, анан болгондо дагы центральный канализация бар экен. Бул эми сатыла турган үй бурчта жайгашкандыктан туугандар, бул жагынан дагы кирүүгө болот, бул жагынан дагы кирүүгө болот. Бул жагынан чоң дарбаза, жанында калиткасы менен коюп койгон. Жер аянты 6 сотук, айланасы бүт тосулган. Бүт шаардык коммуникациялар бар. Анан бул жерге ушу аптасына график боюнча жанагы таштанды ташуучу унаалар дагы келип турат экен. График боюнча бүгүн келет окшойт, кошуналары бүт уже таштандыларын алып чыгып, унаалардын Жалал-Абад тазалыктын келишин күтүп атыптыр. Бул да болсо туугандар жакшы бир шарт. Жүрүңүздөр, мен бир катар сиздерге көрсөтүп берейин. Мына көрүп турасыздар, айланасын бүт бийик пескаблок дубал менен коргондоп тосуп чыккан. Чек арасы те кошунанын үйүнө жакын, пескаблок дубалдын наркы чекедеги тумбасына чейин барып такалат. А бул жерде болсо чоң үйдүн фундаменти болгондуктан өзү подушкасын куюп, анан фундаментти жерден 2 метр бийик көтөрүп куйган экен. Асты болсо бүт бөлмөлөр. Ортоңкусу гараж экен. Ушул дарбазаны ачып туруп эле ичкериге унаа алып кирип койсо болот. Тагыраагы бул жагы гараж. Анын жанында болсо калиткасы бар. Ушул калитка аркылуу биз мына үйдүн короосуна кирип келдик. Бул жагы эми үйдүн астыңкы кабаты. Мен азыр бул жакты дагы көрсөтүп берем. Ага чейин сиздерге времянканы баяндап берели. Бул времянка 3 бөлмөлүү времянка. Аябай жакшы планировкада курулган. Бир жак чекеге курулган, көчөгө жанаштырып, чатыры болсо күрөң түстөгү металло черепица менен жабылып, кар тормуздары дагы кагылган. Анан ичинен электромонтажы жасалып, бүт ичи сырты тегиз шыбалган. Пластик терезелер коюлган, бурон эшик коюлган, фундамент жерден 70 сантиметр бийик көтөрүлүп курулган. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Биз мына кирип келдик. Киргенде эле ортодогу биринчи бөлмөсү, прихожка же болбосо коридор деп койсок болот. Түз кире турган болсок, бул жакта болсо санузел бар. Мына карап коюңуздар. Санузелдин дагы ички аянты кенен, көчө жакта бир форточкасы болот. Бүт электромонтажы жасалган. Бул эшиктен киргенде эле сол тарапта зал, мейманканасы бар. Мына караңыздар. Узун туурасы 5ке5, 25 чарчы метр чыгат. Бул жакта бир чоң терезеси бар. Бул зал, мейманкана же болбосо ата-энелердин уктоочу бөлмөсү болуп калат. Мына жака спальный диван турса, а бул жакта болсо ТВ зонасы болот туугандар. Ата-энелер өзү ушул бөлмөгө жайгашып алса дагы времянкада жашай берет. Кенен экеничи аябай жакшы болот туугандар. Эми мына сырттан киргенде оң тарапка бурулуп кирели. Оң жака киргенде биякта кирме чыкмай 2 бөлмө бар. Анын биринчиси бул ашкана. Ашкананын бул жагын көрүп турасыздар. Бүт электроточкаларын коюп чыккан. Эмерек коюлат, кругом. Бир жак мынау чекеден, балки мынау жерге чейин Г формасында койсо да болот, же төрдөн бул чекеден бул чекеге чейин эмерек коюп койсо, бир жагы чай иче турган орундук болот. Бул ашкана. Туурасы 3 метр, узундугу 5 метр, 15 чарчы метр чыгат. Ал эми төрдө болсо дагы бир бөлмө бар. Бул спальный.
Bunun dagı tuğrası 3 metr, uzunluğu 5 metr, 15 çarşı metr çıgat. Mında dagı bir terezesi var. Подоконниги дагы plastik, terezesi dagı plastik. Alem üstüne olsa büt taşlamayların taştap, жыгаштарды basıp, ılaylарды basıp, ушундай чорный потологун жасап койгон, шыбалган, бардык бөлмөлөрдүн полуна стяжка куюлган. Көрүп алдыңыздар, Мына ушул үй туугандар. Эгер жаккан болсо, ээси менен сүйлөшөсүздөр, келишесиздер. Мен азыр үйгө, наркы чоң үйгө өтүп, ал жакты дагы көрсөтөйүн. Чоң үйдүн фундаменти аябай бийик курулган. Болгондо дагы туугандар жерден 2 метр бийикте көтөрүлүп турат. Узун туурасы мен кадамда өлчөдүм. Узундугу бул жагынан 13 метр эркерини тогологуну кошуп эсептегенде, ал эми мына алдындагы эркерди кошуп эсептегенде туурасы болсо 12 метр. 13кө 12 кадамда өлчөдүм. Бул жагы мына карап коюңуздар. Фундаменттин түштүк тарабында дагы бир 5 метр аралык бар кенен. Ушул катарларга бүт бак дарак кылганга, жашыл зона кылганга аябай ыңгайлуу. Ал эми времянканын түндүк тарабында болсо биз көчөдөн көрсөттүк, дарбаза коюлган туугандар. Калитка коюлган. Көрдүңүздөр, ушул жака навес жасалса, унааны дарбазаны ачып, ушул жерге навестин астына дагы коюп койсо боло турган шарт болот. Айланасы бүт тосулган, кошуналардын үйлөрүнө жанашып турат. Азыр мен фундаменттин бул үйдүн биринчи кабатынын, астыңкы кабатынын ичине дагы кирип көрсөтөмүн. Арт тарабына дагы өтүп көрсөтүп коелу. Бул жакта дагы мына 3 чоң плита бар экен. Аны дагы балким курулушка пайдалансаңыздар болсо керек. Үйдүн арка жагы мына 3 метр аралык бар экен. Төргө барып, оң жакка кайтканда нар жакка дагы 2 метр аралык калтырып коюптур. Анан мына үйдүн астыңкы кабатына, мына форточкаларына, терезелерине алюмин профилиндеги терезелерди жасатып коюп коюптур. Жүрүңүздөр эми бул үйдүн астыңкы кабатынын ичине кирели. Мына жерден кранттан суу дагы чыгат экен. Мен баасын жарыялап кое берейин. Баасы $115.000 кеми бар. Бишкектен батир болсо алмашууга дагы вариант бар туугандар. Албетте доплатасы менен. Мындан да бир эшиги бар экен. Эшиктен киргенде эле эркер жагы, мына бир бөлмө. Ортого киргенде бул мына гараж, 2 унаа кенен батат. Дарбазаны ачып эле ичкериге 2-3 унааны батырып койсо болот. Фундамент подушканын үстүнө бүт фреска тизилип көтөрүлгөн экен. Ал эми төргө кире турган болсок, бул жакта дагы бир бөлмөсү бар. Бул дагы кенен чоң бөлмө. Бул зал болот. Спорт зал кылса болот, швейный цех кылып койсо да болот. Арка жагында, мына жактарында дагы терезе бар экен. Төрү болсо мындай тоголок формада чыгарылган. Анан астыңкы кабат менен үстүңкү кабаттын ортосу плита перекрытия. Подушкасы болсо мына көрүп турасыздар, 80ге 80дик айландырып подушкасын куюп чыккан. Ушул туугандар $115.000 кеми бар. Бишкектен батир болсо доплатасы менен алмашууга, сүйлөшүүгө, келишүүгө варианттар бар. Биз баарын колдон келишинче көрсөтүп бердик. Жалал Абад шаары, Спутник кичи району, Багериге жакын туугандар, Двойняшкиге жакын, аэропортко жакын, анан Спутниктеги Айлампага жакын, Запчасть базарга жакын, айтор эми шаардын эң жакшы жери. Жаккан болсо эртерээк аракет кылыңыздар, шаардагы эң кымбат, эң жакшы болгон жерлердин бири туугандар. Андыктан эртерээк аракетиңиздерди кыла бересиздер. $115.000 кеми бар, сүйлөшөсүздөр, варианттары бар. Экранга телефон номерларын жазып койдук. Сиздерге насип кылсын. Биздин кызматыбыздан ыраазы болуңуздар. Лайк басып, комментарий жазып, бул видеону сөзсүз түрдө тааныш билиштерге жөнөтүп бөлүшүп коюңуздар. Аллах ыраазы болсун баарыңыздардан.